Улумуундан талим тарбия алышыбыз керек деп чачыңыздар агарып, өмүрүңүздөр кетип, канчалаган эмгегиңиздерди жумшап, кийинки муунга көпүрөөк болуп атасыздар. Чоң рахмат. Анан Арбакан аксакалга окшогон аксакалдарыбыз бизге окшогон муундарды тарбиялап атасыздар. Чоң рахмат. Шариатта да ушундай экен. Эки атасы мусулман кызга bir atası musulman, erkek teң эмес дейт. Жок дегенде эки атасы мусулман болуш керек экен, эркек үчүн. Анан кийин бир нече атасы мусулман кызга тең болот экен. Мындайча айтканда теңдештик мусулманчылыкты да эске алынат экен. Эгерде илимдүү, билимдүү кыз болсо, жөнөкөй жигит болсо, чабан жигит болсо, муну ала албайт дейт. Демек, кыздын деңгээлине баланын деңгээли өйдөрөөк болуш керек деп. Биздин санжырабыз ошондой экен, аябай жок дегенде жет атаңды бил деп атпайбы? Анткени мусулман пайгамбардын осуяты бар. Алыстан кыз берип алышкыла, антпесе урууңар алсызданып берет деген. Муну 14 кылым мурда айткан. Ошол жолду системаны биздин ата-бабаларыбызга рахмат. Бир уруудан үйлөнбө, кокус бир уруудан үйлөнө турган болсо, 8-чи атадан барып билишсин, 7 атадан бирип албасын. 8-чи атадан кийин анан Кудай сөйүп болсо болот деп, биздин ата-бабаларыбыз сонун талим тарбиясын, багытын салт кылып киргизип койгон экен. Анан ошого Кудай буйруса өмүрүңүздөр узук болсун. Баягы пайгамбарыбыз айтысы бар, жамаат адашпайт дейт. Алгандай десе, жамаат десе адамдарды топтолуш эмес экен. Сабаттуу адамдардын башы, ою биригиши деп. Анан Кудай буйруса кийинки муун ушу сиздердин жолуңуздарды жолдоп, устаздан шакирт өтөт дегендей, артта келаткан муундарыбыз Кудай буйруса Кыргыз мамлекетинин атын ааламга даңкындалага жеткире турган, биздин аталарыбыз кандай тарыхый иштер жасап кетсе, андан да жакшыраак иштер жасап кете турган муундардан болсо экен деп айтабыз. Ал качан болот? Эгерде сиздердин батаңызды алса. Эгерде улуу муунун батасын ала албай турган болсо, анда кичи муун биз өсө албай калат экенбиз. Андыктан Кудай буйруса Тилекмат акебиздей тил чечен, Кыдыр акебиздей акыл чечен улуу муундар Кудай буйруса акканаттан суагат дегенде дагы чыгат. Кийинки муундар мени каргабасын, мага жаман сөз тийип калбасын деп өзүн өзү этияттап жүргөнгө дагы биздин санжырабыз салым берет экен, кошот экен. Алла Таала баарыңыздарды жаман көздөн сөздөн алыс болуп, эки жыйындарга да ушу китебибиз бүтүп, бүтүндөй дүйнө жүзүнө салым кошо турган инсандарды өрнөк кылып жазып калтырасыздар деген чоң үмүттөбүз. Алайын деп барса, жер суудан жаңылып атпайбы? Тарыхтан жаңылып атпайбы? Анан астан буйлаш атабыз айтып атат, өлүм алдында жатат болбосо, өлүм оорусу менен. Балам жакшы аракетиң бар экен, бирок жер сууларды жакшы жаттап кой. Жана тарыхтарды сүрүштүрүп кой деп атат, мисалы. Эгерде санжыра сүрүү болбой турган болсо, анда эмне үчүн 25тен 40 атасына чейин пайгамбардын атасы сүрүштүрүлүп атат. Пайгамбар экинчиден айтып атат, мен арабмын туура дейт. Арабтын ичинде мен Курайш урусунамын дейт. Сыймыктан айтып атат, мен Курайш урусунамын дейт. Санжыра сүрүү бар. Кимден кийин ким кетет? Бүт сүрүштүрүлөт. Аларга келгенде болот, анан бизге келгенде болбой калабы. Бул бир. İslam şariatı 4 mekteப் менен негизделген. Биринчи имам Азам эң улуусу. Пайгамбардын жолдоштору менен чогуу замандаш болгон. Экинчиси имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад болуп атпайбы? Ошо имам Азам мектебинде Ханафи мазхабы деп коебуз, жолу. Мектебинде 7 баскыч менен шариат ишке ашырылат. Ошонун 7-чи баскычы үрп адат деген. Үрп адат сөзсүз түрдө кармалыш керек. Себеби кайсы элди жок кылгың келсе дейт. Биринчи тилине башкасын асылга дейт. Биринчи үрп адатын жок кыл дейт. Үрп адаттан кийин салтын жок кыл дейт экен да. Салтын жоголгондон кийин тарыхы жоголот. Тарыхты жоготкондон кийин тилди жоготуш керек. Тил жоголгондон кийин баары жоголот дагы. Кимиси кооз сүйлөп койсо, сонун бир көрсөтүп койсо реклама ээрчип кете берет экен да. Ошондой болбош үчүн бүгүнкү күндө уставка, муфтияттын өзүнүн уставы бар. Ошо жерге ачык чоң тамга менен белгиленген. Ханафи мазхабын карманат. Акыйдада ишенимде Матуриди мектебин карманат, ар кандай агымга кирип кетпеш үчүн намаз окубаса десең капырсың деген дөдөйлөр чыгып калат да фанаттар. Ошого жол бербеш үчүн Матуриди акыйдан карманасың. Жана 3-чү баскычы ата-бабабыздан келаткан үрп адат насип. Ушул кармалсын деп жолдо уламалар кеңеши бекитти. Бизде азыр 7 област, 2 шаарыбыз бар да, чоң шаар. Ош шаар, анан кичек шаар. Ушу 9 казга тапшырмалар берилген. Кыргыздын карасак накласиллерине шектетип мындай элди бөлүп жагып, мындай бириктире албаган сыяктуу көрүнгөн имамдар бар тазаланды. Кыздын сыры төркүнөн маалым дегенде ким кандай экени мындай эле көрүнөт. Кыргыз ала кандай эле кичекеле да. Дароо тазалап
Рахмат. Ошондой болот. Рахмат. Ошондой болсун. Макул, мейли. Жетти.